Саламатсыздарбы. Бүгүн бизде конокто Айданбек Акмат уулу Азаттыкта 20 жылга жакын иштеген. 18 бу ушундай, жыл иштеген адам. 17-жылы мындан 2 жыл мурда, 1,5 жыл мурда да, же 2,5 жыл мурда болуп кетти. 2 жылдан ашып баратат. Кызматтан азаттан кеткенсиңер. Ошондо эмне болуп кетти? Эмне үчүн ошондой окуялар болуп кетти? 17-жылы март айында, менин эсимде 6 март күнү президент Алмазбек Атамбаевдин атынан башкы прокурор доо арыздар менен кайрылган сотко, ошондо азаттыкка да берилген, Занозага да каршы берилген. Ошондон кийин 1 ай өтпөй эле силер жумуштан кетип калдыңар. Эмне болуп кетти? Бул иш эми сиз өзүңүз туура айттыңыз. Биз 15 жылдан ашуун, ошо 20 жылдынга жакын убакыт азаттыкта иштедим. Ошол 2016 жылдын март айларында мен 1 жылдык контракт менен Прагага барганмын. Ошол февраль айдагы өткөрүлгөн текшерүүдө, ревьюда мен жаңылыктарда ал баруучу болуп эң жогорку баага татып, анан ошол жерде Борбор Азия кызматынын башчысы Аббас Джавади мырза мага келип айтып калды: Айданбек, сен дагы бизге 1 жыл иштеп бер. Прагада. Контрагыңды узартайлы деди. Анан мен макул дедим. Макул десем, анда биз азыр контракт узартайлы деди. Макул деп анан сүйлөштүк. Булар дароо Чехия өкмөтүнө, бийлигине кайрылып, миграциялык кызматына бул менин визамды узартуу маселесин козгой башташты. Бирок ошол сунуш, мага айтылган сунуш 25 күн калганда визамдын бүтүшүнө айтылгандыктан мен Кыргызстанга келип виза кайрадан жасоого аргасыз болдум. 1 ай мурда. 1 ай мурда берилиш керек. 5 эле күн болуп калган. 5 эле күн айырма болуп калган экен. Анан ошондуктан Кыргызстанга келдим мен 2017-жылы. Келген учурда сиз айткандай ошол азаттыкты сотко берип, анын алдында Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен ал кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин ортосундагы жаңжал аябай күчөп, Атамбаев баарын четтен сотко берип, анын ичинде азаттыкты 20 миллион сомго сотко берип турган аябай жаңжал күчөп турган экен. Мен ал жаңжалды көрүп аттым, угуп аттым, билип аттым. Бирок эми чакыруу биринчи этабы келгендиктен Астанага барып, бардык документтеримди тапшырып, даярдык көрө бердим өзүмчө. Астанадан келдим. Андан кийин уже ошол чакырууну бекемдөөчү дагы бир визамды алышым керек эле. Бирок ошол кечеңдеди. Ошол учурда азаттыктын президенти, жаңы президенти Кыргызстанга келип, Томас Кент мырза Кыргызстанга келип, Бишкекте ошол Алмазбек Атамбаев менен жолугуп, ошол жердеги мындай ачык айтылган, бирок көп шектенүүлөрдү туудурган, ар кандай түкшүмөлдөр туудурган жагдайлар ошол жерде болгон. Биздин андан аркы ошол азаттыктагы иштебей калуунун себеби дагы ошол жерге барып такалганы, мындай логикалык ой жүгүртүү ошону ырастап турат да. Ошол мен тиги Прагадан бекемдөөчү катты күтүп аткан учурда бир убакта кат келди. Биз бюджеттик себептерге байланыштуу сиз менен контрактты түзө албай калдык деп. Ошол эле учурда ар кандай биздеги булактар, Ак үйдөн ар кандай жактан булактардан сөздөрдү уктук. Ак үйдө ошол президент, азаттыктын президенти менен жолугушууда Алмазбек Атамбаев азаттыктын жетекчилигине шарт койгон. 3-4 журналист, анын ичинде мени кызматтан аласың. Мына ошондон кийин биз силер менен кызматташууга барышыбыз мүмкүн деген. Доо арызды мен мүмкүн кызматташууга барабыз деген сөздү, кызматташууга мындай сүйлөшөбүз, эми бир ымалага келебиз дегендей шартты койгон деген сөздөрдү чыкты. Ошондой ар кандай булактардан. Бул сөз Азаттын өзүнүн ичинде дагы айтылып жүрдү, бардык жерде айтылып жүрдү. Бул нерсе ушул бизге мага контракттын үзүлүшү менен мен үчүн ошол жерде сөз болгону чындык болуп калды. Себеби алар өздөрү суранышып, дагы 1 жылга иштеп бер деп бардык жокту жасап атып, анан Прагада иштесин деп аткан адамды Прага эмес, Бишкектен дагы бошотуп коюп атышат. Ошондой болуп атат да. Качан чыктанда ошо бошоттоп, жумуштан кайсы күнү кеттиңер? Жумуштан биз эми кетти дегенибиз ошол контрактыбыз бүткөндө эле кеткенбиз да. Контракт өзүңүз билесиз, 1 жылдык гана контракт түзүлөт. Канчасына чейин эле? Тагы эсимде жок, ошо февраль айынын аягында бүткөн да.
Ошо 1 жылдык контракт ошонун негизинде бүткөн, 1 жылга түзүлгөндүктөн Бишкектен кетип атканда ал бул жерде контракт үзүлүп туруп кеткен. Булардын оңой менден кутулганынын оңой жагы Бишкекте контрагым үзүлгөн, ал жакта контракт жок. Демек эч кандай юридикалык булардын мен доо койгонго юридикалык эч кандай мүмкүнчүлүгүм жок. Ошондуктан мүмкүн оңой кутулууну ойлоп, мени курмандыкка чалып коюшу мүмкүн деген ой менде бар. Мүмкүн беле мындай бияктан кетип атканда Прагага ошо контракттын ичине бир сүйлөм жазып койсо, Прагадагы контракттын мөөнөтү аяктагандан кийин кайра Бишкектеги бюрого барып иштейт деген сөз. Жок, андай нерсе мен эч байкабадым, андай нерсе жок болчу. Жок болчу, бирок мүмкүн беле? Албетте. Сиз аны ойлогон эмессиңер? Аны ойлогон эмеспиз да биз. Таптакыр андай нерсе оюбузда болгон эмес. Көбүнчө ошо Прагага барганда бул демек ал жерге барып тажрыйба алмашып, көп нерсени үйрөнүп келебиз деген тапшырма менен кетчүбүз да. Ал жерде көп эл аралык маалыматтык борбор, тилди үйрөнөсүң көбүрөөк, англис тилди билүү бизде талап койм. Ошол тилди үйрөнөсүңөр көбүрөөк, тажрыйба алмашасыңар, ар кандай техникаларда иштөөнү үйрөнөсүңөр. Эми негизи башка бөлүмдөр менен тажрыйба алмашып. Албетте. Мына мисалы үчүн мен ошол жерде жүргөндө тажик кызматына, казак кызматына, өзбек кызматына тынымсыз ушундай интервьюларга чакырып турчу. Кыргызстанда бир окуя болсо, сөзсүз барып ошолордун кызматында телепрограммаларына чыгып, алар менен маек курчубуз. Алар өздөрү чакырып барып маек курчубуз да. Ушул Кыргызстандагы окуялар боюнча. Журналист, эксперт катары алар сурап турчу тынбай. Эми андан тышкары дагы компания өзүнүн кызматкерине инвестиция кылып атпайбы? Албетте. Тажрыйбасы, акчасы тияк жашаш керек, айлык төлөш керек, аны учуп барып келгенин төлөп бериш керек. Аны жүгүнөн бери төлөп бербейби? Жүгүнөн бери. Баары жогу төлөп берет, ооба. Ушунча акча коротуп, нөл үчүн. Кайра адамды ыргытып иш үчүн бул ысырапкорчулук. Ысырапкорчулук, анан моралдык жагы дагы абдан бир эме да. Аябай чоң бир моралдык жагын алганда бир чоң компания өзүнүн саясатын, өзүнүн кадрын коргой албаган, ушундай кысымдарга байланыштуу курмандыкка чалып жиберген деген. Эми Азаттык бул оңой компания эмес да. Бул деген чынын алганда дүйнөдө ушул адам укуктарын сактайбыз, демократияга салым кошобуз, эркиндиктерди коргойбуз деген ушу конгресс аркылуу каржыланган абдан бир олуттуу компания. Анан ушул компанияда, ушундай уюмда иштеп, мекемеде иштеп жүргөнүбүзгө биз дагы мындай өзүбүздү башкача сезчүбүз чындыгында. Сыймыктанып, анан олуттуу компания деп, анан булар ушундай учурдан эле ушундай пайдаланып бир түртүп салганы бир жагынан моралдык жактан абдан бир оорчулук мындай сокку болду. Анткени мен кайра кетем, мен Прагага барып иштеймин деп бардык айылга барып, ата-энеме дагы барып көрүшүп, туугандар менен кайра кете турган болуп атам деп сүйлөшүп келесиң деп досторума айтып, алардын бардыгы андан кийин өзүңүз көргөндөй эч нерсеге жарабаган бир жалганчылык болуп калды. Эми Азаттыкты кантип ушул айылда деле, башка жерде деле кантип ушинтип мажбурлап койду деген сөз болот да көбүнчө. Эмне үчүн баш ийди ушундай силер Америкадан каржыланган, Ак үйдөн каржылык эч кандай көз каранды эмес, кантип ушуга барды деп таң калышат. Анын эки эле себеби бар. Биринчиден, Азаттык ошол кезде мамлекеттик ЛТР каналдан, анан КТРКдан, биринчи каналдан чыгып жүргөн. Ошонун толкундары аркылуу чыгып жүргөн. Демек Атамбаев кызматташпай коем мен силер менен деп шантаж кылганда, демек Азаттык ошол каналдардан чыгуу укугунан толкунун алып салышы мүмкүн эле. Анан экинчи коркунучу бул ошол жанагы 20 миллион сомдук айып менен, бул эми соттор алардын колунда турганда бийликтин Азаттыкты аябай чоң бир кысымга алат деп чочуп, жетекчилик ушундай кызматкерин мисалы үчүн курмандыкка чалууга бар деп эсептейм мен. Эми ал 20 миллион сом канча бир жарым миллион доллар деп коелу. Жарым миллионго жетпейт. Жетпей, эми ошондой деп коелучу балким. 300 миң деп коелу, макул. Силерди Прагага барып иштетиш үчүн айлык квартира канча болот? Бир 20-30 миң болот да. Сөзсүз. Доллар жылына. 50 миңдей болушу. 50 миңдей. 2 адам, 3 адам болуп кетип атпайбы? Ошондой ыкма менен бошоткондон.
Алар бир 150 миң болуп атат. Баары бир корготуп атпайбы ошончо акчаны? Анын эмнесинен коркот экен? Бул аябай өкүнүчтүү бир жагдай ушул. Ошону биз да түшүнүшүбүз кыйын. Бул жерде финансылык жактан дагы аябай моралдык жагы бул маселенин абдан оор болуп турат. Мына Атамбаевдин кандай ыкмалар менен иштеп, кандай акыбалга алып келгени баарыбызга билинип турат. Атамбаев эмне үчүн ошондой шарт койду деген дагы сөздөрдү угуп атам. Мен угушум боюнча мен ушул Азаттыкта көп жылдан бери апта жыйынтыктоочу апта деген программаны алып барчумун. Бул жерде бул бир жуманын ичинде болуп өткөн окуяларга анализ, талдоо жүргүзүлүп, анан ошонун жыйынтыгы берилчү. Ошону берчүмүн бир жуманын ичинде. Ошол кезде Атамбаевдин маалымат катчысы болуп жүргөн азыр Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев айтып калчу. Айданбек байке, сиздин ушул аптаны Атамбаев өзү жеке аябай угат экен. Угат, көрөт, сайттан окуйт, көрүп, эмелерине чейин окуйт депчи, комментарийлерге чейин окуп, кээде ушундай бир сын көз караштар болуп калса, ачуусу келчү деп ушундай неме болчу да. Айткан жайы бар. Ошондуктан бул жерде Атамбаев чындыгында эле ошол кездеги жанындагы жардамчылары, башкалары дагы таасири болду. Биздин ошол кездеги Азаттыктын жетекчилиги булардын шантажына баш ий берди. Эмне үчүн алар мына жарыялаганда тимелей мына тутканыбыз демократия, ачыктык, принцип деген сөз эркиндиги деп айтат дагы, эмне үчүн бияктан эмеге барат? Тымыздын келишимге барат. Эгерде тымыздын келишим болгон болсо. Мындай нерсе чындыгында реал политик деп чоң саясатта дагы болгон нерсе, ошонун эле бир көрүнүшү, үзүндүсү деп ойлойм мен. Башка адам болсо директор болот беле? Ушундай эле болот беле? Мен оюмча, эгерде жетекчилик принципиалдуу, ал чындап эле адам укуктары, демократия күрөшкөн, ошол идеалдарга берилген адам болсо, мындай болбойт эле. Болбош керек эле. Болбош керек. Демек, ал жерде башкача бир мындай кандай десем экен, жекече бир нерселерге багынган, кыска ойлуу адамдар болгон үчүн ушундай акыбал түзүлдү деп ойлойм. Эми мына бул жанагы сиздин жумуштан алынганыңыз менен байланышкан окуя. Башка бир мындай күбө боло тургандай окуялар барбы дагы ошол кездеги бийлик менен Азаттыктын кызматташканы? Бул жерде эми кээ бир өтүп кеткен кишилер жөнүндө сөз кылып калышыбыз мүмкүн да. Себеби 2010 жылы ошол Абас Жавади менен Венера Жуматаева келгенде Кыргызстанга. Булар революциядан кийин мага сунушташкан Азаттыктын Бишкектеги бюросун жетектеп бер деп. Анан бул кайсы ай болуп атат? Апрель? Ушул айы так эсимде жок, революциядан кийинки окуяларда. Анан ошол кезде Жавади мырза өзү келип, Венера келип, ушинтип анан иштеп баштаганбыз. Программа түзүү, башка жагынан бардыгын иштеп баштаганбыз. Анан бир кыска убакыттын ичинде эле алар ушул жерде жүргөн мезгилде эле алар көбүнчө бир жумага келип ушундай болот го. Ошо бир жуманын ичинде эле кайрадан өзгөрүп эле анан кийин маркум азыр көз өтүп кетти, Султан Жумагулов келип калган. Ал Жумагулов ошол кезде Атамбаевдин партиясы КСДПнын пиар компаниясынан түздөн-түз Азаттыкка келген. Ошол командада болчу. Ошол командада болчу. Эмне кызматта элечү эле? Эми ошол партиянын пиар компаниясында иштечү да. Деген ошо Фарид Ниязов, ошонун командасында иштечү. Ошол жактан келген. Андан ал боюнча дагы бизде бир аз сын айтылган, кийин ар кандай себептерге байланыштуу Жумагуловду булар өздөрү кызматынан алууга аргасыз болушкан. Андан кийин 13-чү канчанчы жылы? Бир аздан кийин да, анын өзүнүн жеке эмелерине башка себептерге байланыштуу. Андан кийин Султан Канназаров келди. Султан Канназаров ал кезде ошол Отунбаеванын эмесинде пресс-секретары болду. Кийин Өмүрбек Бабановдун пресс-секретары болуп ошонун жанында жүргөндүктөн биз маселе койгонбуз чогулушта Султан Канназаров боюнча. Дайындала электе. Дайындала турган болуп атканда биз маселе койгонбуз. Эмне үчүн өзүбүздүн Азаттыктын ичинен кадр жокпу? Эмне үчүн бийликтен келген адам кайсы бир саясий күчтөргө байланышкан адам
ушундай башчы болуш керек. башчы болуш керек. Мүмкүн өзүбүздүн ишибизден кадрлар бардыр деген мында же башка бир көз карандысыз ушул бийлик менен байланышпаган кадрлар болушу мүмкүн деген маселени койгонбуз. Ошол нерсе булардын немесинде аябай катуу калган экен. Мүмкүн эсинде калган экен. Ошону мүмкүн сактап жүрүп өч алуу болушу да мүмкүн. Бул ошол кек сактап жүрүп. Болбосо ар кандай түрдөгү кысымдар болуп жүрчү. Чындыгында эле түз эфирлерди алып барып атканда деле ошол апта жыйынтыктоочу материалдар боюнча да өздөрүнүн кандайдыр бир немелерди койчу. Бир менин оюмча орунсуз көп эмелерди койчу да. Тигини айт, муну айтпа дегендей. Ошондой көп болчу. Мен кийин өзү айтып калды, эмне үчүн сени койбой калдык деген маселеге. Бир Венера. Сен саясатчылар менен жакын экенсиң деди. Султан Каназаров жакын эмес экен. Султан Каназаров жакын эмес экен. Мен саясатчыларга жакын эмесмин. Ушундай бир жүйөнү айтып калды. Мен таң калып эле жылмайып күлүп койдум, башка эмне демек элем. Ал көрүнүп турбайбы ким эмне болуп атканы? Ушундай. Ошол макул, силер ошентип айттыңар. Ким 2-3 адам айттыңар да? Ооба. Мен билишимче Шайырбек Эркин да айткан. Да кимдер башкалар макул атабай эле коелу. Анан айткандан кийин эмне болду? Айткандан кийин эч кандай жыйынтык болгон жок. Алар мындай туңгуюк бойдон эле калды маселе. Болбой эле дайындады, ошол иш жүрдү. Эч кандай биздин сын пикирлер эске алынган эмес. Жавади өзү катышып отурган ошол кезде Борбор Азия кызматынын башчысы. Ал дагы унчукпай кутулган. Венера Жуматаева дагы унчукпай кутулган ошол жерде. Жөн эле берилген суроого жооп бербей койгон. Тунжураган гана бир унчукпаган бир убакыт болду, кайсы бир мезгилге чейин. Андан кийин башка маселе көтөрүлүп өтүп кеткени азыр эсимде бар да. Анан чечим чыкты деди, бекитилди. Чындыгында жетекчилик кандай чечим кабыл алса, бул жерде деле аябай мындай демократиялык эч кандай неме жок да. Вертикаль буларда катуу иштейт чындыгында. Дагы кандай мисалдарды айтса болот? Кандай дагы? Кийин ошо силер мына аптаны иштеп атканда муну айт деген айтпа деген же бир түз эфир болуп атканда беркиндей алдын ала жазылганда оңдоп койсо болот. Муну алып коелу, тигини алып коелу. Ошондойлор көп жолу болду беле? Алып салган, кесип салган же чыгарып салган. Андайлар болчу. Айрыкча түз эфирлерде мисалы үчүн Атамбаевка байланыштуу сын айтылып калганда, айрыкча ошол 2010-жылдан кийин аябай саясий кырдаал курчуп турган мезгилдерде ар кандай пикирлерди чагылдыруу эми биздин башка неме да, ар кандай саясий күчтөрдүн ошондой учурларда Атамбаевка байланыштуу сын пикирлер айтылып калса, ошол кездеги жетекчилик ордунда отура албай, биздин судьябызга улам чуркап келип, чебелектеп ушинтип жүргөн болуп аткан учурларда чебелектеп жүргөн учурлар көп болгон. Мындай нерселер бул эми түздөн түз басым, кандайдыр бир кысымга десе эле болот. Эми алагды кылуу программаны кээде ушунайынан бир үзгүлтүк учуроо да коркунучу пайда болушу. Келип ал тиги жактан жаңсап минтип тигинде ушундай бир белги кылып ушундай нерселер болуп турчу. Анан эми бирок бул радионун принциби ушундай. Ар кимге сөз беришибиз керек, ар ким өзүнүн оюн айтыш керек деп кийин чыкканда дагы айтсаң, анан унчукпай, унчук албай калчу. Эмне айтылганды айтылып аткан адамга оозун жабышыбыз керекпи биз? Жок, андай болбойт. Деп анан кайра биз кайша айтып койчубуз. Кайсы бир материал, макала, интервью жакпай калса жазылып, түзөбодо эмес, жазылганды кийин эфирден алып салган учурлар болду беле? Мен цензураланган учурлар болчу. Мисалы үчүн ошол апта программасында кээде көп учурлар болчу. Каалагандай биз сайтка койсоң, аны каалагандай оңдоп түзөп салган учурлар болчу. Биз ошол боюнча да бир топ жаңжалдар анча-мынча болуп калчу кээде. Ошол бирок карабай эле биз кайра эле өзүбүздүн оюбузду айта берчүбүз да. Ошонун деле бир ийге келбеген кадр катары көрүп калыш деле мүмкүн да. Бир жолу оңолбойт экен, мынга өтүш керек деп. Оңолбойт экен деп.
себеби алар канчалык кээде ушундай билгизбей жонуп түзөп койсо дагы сайтты эфирде биз өзүбүздүн айтканды айта берчүбүз, эфирге кете берчү ал. Өзүгө түз айта албаса дагы мынандай деп, а бирок тиги жерде унчукпай туруп эмени жасап койчу, оңдоп койчу. Кээ бир курч же кээ бир учурларды ушундай бийликке байланыштуу башка мындай нерселер көп болчу чындыгында. Кээде мен мына кээ бир учурлар бар, ушундай бир кынтык таап деле, мисалы үчүн бир ай бою мен апта программасынан алсатып койгон бир учурда. Апта программасынан алсатканда анын рейтинги кайра түшүп кеткен. Апта программасы чыкканда бир күн ичинде, бул базар күнү чыгып калчу, эфирге коюлуп. 1-2 күн ичинде эң көп окулган материал болуп дайым чыкчу. Кийин бир айга мени алсатканда ал кайрадан төмөндөп кетет. Анан кайрадан кайра берилчү. Кайра чакырууга кайра эфир өзүмө колума кармат. Бул татаалыраак программа, кадимкидей стандарттык эмес болчу да. Себеби бул жерде болуп жаткан Кыргызстандагы бардык окуяларды иликтеп, дүйнөдөгү дагы окуяларды иликтеп, анан ошолордун бардыгын бир чогултуп, жыйынтык чыгарган программа болчу. Азыр кандай рейтинги? Азыр көбүнчө байкабайм, бирок кандай болуп атканын анча деле. Кийин башка авторлордун материалдары кандай болгон? Мисалы үчүн Элнур Алканованын 2 иликтөөсүн эфирден алып салган деп атышат. Мен ошонду уктум, мен дагы аябай өкүнүчтүү нерсе, бул жеке бир көрө албастыктарга байланыштуу бирок болгондой болуп атат, жеке ушул окуялар. Алкановага байланыштуу, башка дагы ушундай нерселер. Мына Улан Эшматовго байланыштуу мен көбүрөөк айтсам болот, көбүрөөк билем. Мисалы үчүн Улан Эшматовду дагы кызматынан четтетип койгону бир өкүнүчтүү жагдайда. Чындыгын алганда Азаттыкта ушул жерде мындай дүйнөлүк финансылык кырдаал боюнча, экономика болобу же саясат болобу, жеке өзү ошону түшүнүп, ошону талдап, өзүнүн ою аркылуу алып чыга ала турган инсандардын бири болчу, журналисттердин бири ал жердеги. Андан Прагада. Андан башкалар ошондой кайсы бир даяр материалды которуп же бирдемге кылып берип коюшу мүмкүн. Өзүнүн ошону мээсинде ошону ары бери калчап, анан жыйынтык чыгарып ошону берген андай журналист жок ал жерде. Улан ошондойлордун бири болчу да негизинен. Анан муну эмне себептен четтетип койду түшүнбөйм. Эмне деп айтылды? Расмий түрдө эмне деп айтылды? Эмне үчүн аны жумуштан бошотушту? Аны мен билбейт экенмин. Өзү жөн эле сени менен кызматташуубуз бүтү дегенде эле сөздү айтып, кызматтан бошотуп кой деп гана уктум. Аны официалдуу себебин айтпай эле. Себебин айтпай эле. Ошондой болуп атат. Прагадан ошентип атат. Прагадан ошентип. Бияктагы Бишкектегилерде көбүнчө мен байкашымча эми ал жерде көп кесиптештерибиз иштейт. Көбүнчө Азаттыкта жумушту жоготуп алуу деген коркунуч күчтүүрөөк, ушундай анан бир стрессовый бир чочулоо бар да, чындыгын алганда эч ким оюнга алгысы келбейт. Жаман да көрүшү мүмкүн ушуну айтып атат деп. Но ошондой нерсе бар. Себеби айырда айлыгы салыштырмалуу жакшы, ошол жумушун жоготуп алууга, анан жетекчилик менен чырга барууга, кандайдыр бир неме кылганга эч ким барбайт ага. Ошондуктан кандайдыр бир нерселер болуп жатса дагы ал жерден чыкпайт. Мына $700 миллион жөнүндө эметтиңерби? Эмне үчүн болуп атат, кайдан чыкты? Жана Кыргызстандан чыгарылып кеткен $700 миллион деген жөнүндө. Ошол 700 миллион боюнча мен дароо эле өзүмдүн оюмду жазгам Facebook'тагы баракчама ал боюнча. Ал жердеги биздин кесиптешибиз чыгарган иликтөө кээ бир жерлери абдан эле бир чийки да. Мисалы үчүн жанагы пакеттеп акчаларды көрсөткөн, башкалар мындай пакеттеп акча чыгаруу, мисалы үчүн Кыргызстандын канча ири базарлары болсо, алардын бардыгында болот андай нерсе. Ар бир челнок бизнес менен шугулданган ар бир биздин соодагерибиз ошентип акчасын жөнөтөт. Кытайга да жөнөтөт, Түркияга да жөнөтөт, башка жактарга жөнөтөт. Анткени бул арзан. Ошондой жол банк менен которсо ал абдан кымбат болуп калат. Ошондон ал жерин айттым мен. Андан кийин ошол документтер канчалык чындыгы бар экени
кийинчерээк маалым болду. Андан сырткары бул кайсы бир саясий топтордун буйругундай дагы бир көрсөтмөсүндөй да болуп калды. Ошондуктан ал жердеги билген адамдар кийин дагы айтышты, бул чындыгында эле парламенттеги бир фракция лидеринин буйругу. Жана бетин чүмбөтүп алып айтып аткандардын алардын баардыгы ошону шопуру деп дагы тааныганга чейин айтышты. Кайсы жерде бетин бетин эмес, тескери карап сүйлөп атпайбы минтип. Ошолордун баардыгы. Ошондуктан бул кайсы бир деңгээлде буйрутмадай сезилди. Байкалды, бирок бажы тармагындагы коррупция биздин мамлекеттин башка тармактарында эле бул жерде коррупциянын гүлдөп жатканы ал эч кимге жашыруун эмес. Гүлдөп жатат, аны күрөшүш керек. Албетте коррупция менен элдешкис күрөш болуш керек. Бирок ыкмаларда таза болуш керек да. Жөн эле бирөөнү эле жамандай берген. Бул жерде чындыгында эле ошол редакторлор өздөрү жоопкерчиликтүү болуш керек. Мындай чийки материалды чыгарууда алар жол бербеш керек эле. Эми үчүн 7 жылдыкын санаган, 700 миллион кылып, анан бюджет менен салыштырып атат. Бюджет Кыргызстандын бюджети 2,5 миллиард доллар. Тигил 1 жылдыкы 100 миллион болуп атат. 100 миллион болгондо 2,5 миллиардтын бир ашып кетсе 4% болот экен. Анын үстүнө дагы бир маселе, бул жерде ушунча Кытайга которулган акча 700 миллион доллар болуптур деп атат. Кытайга андан көп да. Бизде Кытайга жок дегенде Кытайдын эсеби боюнча 7 миллиард долларга чейин которулат. Биздики эми азайтып берет. Бизде башкача эсеппи билбейм. Ал Кытай боюнча 7 миллиард. Демек бул товар жүгүртүүдөгү акча болушу да мүмкүн да. Кылмыштуу акча экенинде далил жок да. Азырынча эч кандай далил коюлган жок да. Анан биз мунун уландысын айтабыз деген бирок ошол бойдон экөө тең айткан. Али Токтокунов дагы, Венера Жоматаева дагы айткан. Уландысы болот, сөзсүз болот, Атымбаев жөнүндө да болот деген. Андан бери эчтеке. Майдан бери канча ай өттү, эч нерсе жок. Андай байкалган жок. Мүмкүн болуп калар, күтө турабыз. Мына этикалык кодекс бар да журналисттердин. Ошондо жазылган, журналист эч качан бири-бири менен кассашып же мындай бир конкуренция болуп аткан саясий күчтөрдүн эч тарабын албай, адилет болуп, ортодогу мындай нейтральный болуш керек деп. Бул жерде сиз өзүңүз айтып кеттиңиз, азыр жанагы кайсы бир фракциянын буйрутмасы болушу мүмкүн деп. Ошол буйрутманы аткарып калсаң да азаттык кандай, журналистикасы кандай болуп калган аныкы? Бул жерде аябай суроолор көп. Мүмкүн жеке амбициясы журналисттин ойноп кетиши да мүмкүн. Айтып атпайбы, ошол журналисттер мүмкүн бул канчалык чындыгы бар билбейм, но саясатка аралашам ушул аркылуу деген дагы сөздөр чыгып атпайбы? Депутат болом деп. Депутат болом деген деп. Мүмкүн ошол жагы дагы барбы, кандай эми? Ошондой сын айткан, ой таза эмес, бул далили жок болуп атат, минтип айтпаш керек дегендерди алар дароо, булар Райым Матраимовго сатылгандар деп, күчүктөр деп атап жиберишти, ачык эле элдин алдында. Канчалык сатылган? Сиз айткан ошол этикалык жагы кээ бирде бизде мына жабыла жамандоо көнүп калдык да. Ушул жагы жаман, жалпы эле коомдо ушул нерсе күчөп калды. Бир Саман өрттөнсө, Самарканд өрттөндү деген нерсе чындыгында азыр ушул өзгөчө ушул социалдык түйүндөрдө байкалып атпайбы? Бир аз эле бир эме чыкса, тренд ушу жамандоо же бир жагына тутуп анын ак чүкүсүн аңдап көрүү. Биз болгону ошол нерсенин канчалык чындыгы бар деген нерсеге гана мындай ой жүгүртүп койгондор, жанагындай жаманатты кылган, саткындар деп ар кандай жаманатты кылуу сөздөр ошондон чыгарылып атат. Бул дагы абдан туура эмес, кейиштүү көрүнүш. Ошол биздин деңгээлибизди көрсөтүп, мүмкүн кайсы бир деңгээлде кызыктар тарап экенин дагы билдирип коюп атат ошолордунчу. Өздөрү кайсы бир тараптын камчысын чаап, ошолордун бир калп экени чыгып калганын айткан тарапты жаманатты кылуу, төө бастыга алуу аркылуу өздөрүнүн дагы сырын ачып коюп атат да, тескерисинче. Мындай абройлуу, кандай ката кетирсе дагы абройлуу маалымат каражаты да азаттык. Эмне болсо дагы анын абдан көп адамдар угат, көп материалдар чын
туура, а бирок жанагыдай кетирип аткандары буга мындай абройун көтөрбөйт. алып келбейт. Кошун алып келбейт. Рахмат. Анда сизге биздики 30 мүнөтүбүз бүтүп калыптыр. Бизде конокто белгилүү журналист Айданбек Акмат уулу болду. Бул азыр өзүнчө сайтыңыз бар да, ошол иштеп атат. Азаттыкта 18 жыл иштеген, жана 16-жылы башка жылдарда Азаттыктын мыкты журналисти болуп таанылган Айданбек Акмат уулу. Рахмат сизге. Чоң рахмат сизге. Саламат болуңуздар.